да. Ал сотко келбей аталчы. Приватизация мына 12 жылдан бeri жашап атабыз, ал эле жетти. Жана башында айткан сөзүнө чыксаңыз, бүгүнкү уюштурулган митингдин максаты кыска айтсам, ушул Дастансыз парламент деген акцияны өткөрүп атабыз. Бул өткөргөн иш-чарабыз бардык саясий партияларга кайрылуу болуп саналат. Биздин өтүнүчүбүз ушул жерде партияга Дастан Бекешевди кабыл албасын сурайт элек да. Анткени биз бул өтүшүн каалабайбыз. Бул 10 жыл бою депутат болду. Өзүнүн эле байганы болбосо, карапайым элге эч пайда болгон жок инвалидтерге. Биздин атыбыздан келген болчу. Темирлан байке, эмнеге кысым кылды, ошону конкретно айтып өтөсүзбү? Кысым кылган мен өзүмдүн атымдан айтсам мына мен үстүмөн 7 жолу арыз жазды, өзүмдүн чакан магазиним асылды, андан кийин эмелерге асылды, квартирам асылды. Эң аягы болбой калганда эле мен Facebook'та бир жазып койгон ырым бар экен, ошону алып барып Атамбаевдин аброюн коргойм деп кысым кылды. Анын асабынан мен 50 000 сом мага мойнума салынды. 42 күн СИЗОго отуруп чыктым. Андан тышкары мына бул жерде Искендер деген жигит бар, ага 20 000 сом салып тур мойнуна, тиги кайрылып койгон үчүн жалган жала жапкансың деп. Алтынбек деген бала бар, ага 20 000 сом салып тур. Жамиля деген кызга да 20 000 сом салып тур. Үчөө тең эле майып. Каршы пикир айтса, Каршы пикир айткан. Алардын болгон айткан эле Дастан Бекешев Азиздер коомунун башкаруу мүчөсүнө мүчө болуп кирип алды деген эле сөз үчүн эле. Ал ошол башкаруу мүчөсүнө мүчө болууга акысы жок болчу, анткени биздики некоммерческий организация. Анан жанагы депутаттын статусу боюнча мыйзамга ылайык келбейт. Конституцияндагы 72 станциясы болуш керек эле, жаңылбасам. 74 бекен депутат башка өзүнүн кызматынан тышкары башка жака киргенге болбойт башкаруу мүчөлөрүнө. А бул кирип алды. Сизге сунуш келип атабы? Эми келип атат, бирок мен баарынан эле баш тартып салдым. Неге? Жок, керек жок, анткени эми азыр эрте го. Сиз президент менен соттошкон грамотный адамсыз. Так ошо президенттин ордуна эле ылайыктымын, мен депутаттык мага кичинелик кылат. Темирлан байке, эми эгерде Дастан Бекешев сиздер мыйзам жолу менен сотко берип көрдүңүздөрбү? Сотко берип келбейт да. Сотко бердиңиздер. Мен сотко бергем. Арызда эмне деп жазган? Арызда эмне деп жаздыңыздар? Эмне негизин келтирдиңиздер? Эмне деп күнөөлөп атасыздар? Биздин күнөөлөгөнүбүз азыр судья Айдаралиевада бүгүнкү күнү азыркы болмок процесс, биз бияка келдик, адвокатты жөнөтүп койдук. Жанагы майыптар коому боюнча түзүлгөн корутундусу, заключениясы мыйзамсыз деп. Анткени ал эч кандай акысы жок болчу ал жерге мыйзам түзүүгө, неме түзүүгө боюнча. Андан кийин судья Сатаровада жана газета Вечерка боюнча соттошуп атабыз, аяка келген жок, аяка ал жалган маалымат берген, бүтүндөй майыптардын баарын алдамчы деп атаганда булчу, мошенники деп. И судья Калыбаевдин өзүндө да каралып атат, бул де-факто газетасы менен чогуу каралып аткан иш. Ал жерде дагы ошол статьянын кыргызчасы. Анан башкы прокуратура менен Иса Өмүркулов жогорку кеңештин этика боюнча комитети, анан Дастан Бекешев. Үчөөнү мен өзүм сотко бергем, Дастан Бекешевдин жана менин ырым асылганы боюнча. Себеби мен ыр жазсам Атамбаевга жаздым. Мен ал жерде менин ырымда бир Бекешев жөнүндө сөз жок болчу, Иса Өмүркулов жөнүндө бир сөз жок болчу. Бирок экөө мени аябай кысым калган. Сотко бердиңиз, эмне болду аягы? Сотко берсем экөө тең сотко келбей койду. Сотко келбей ушул күнгө чейин келтире албай атабыз. Анан Дастан тиги Атамбаевдин буларга бир өтүнүчү бар бекен, менин аброюмду коргоду. Ошол өтүнүч жок экен. Даже Атамбаев даже билбейт экен. Анткени аппарат президенттен айтышты, даже он не знал об этом деп. Это булар өздөрүнүн инициативасы менен коргогон депчи. Темирлан байке, айтсаңыз өткөндө сиз ушу майыптар коому бирикти, биз уже баягы Дастандын жанында оң колу болуп жүргөндөрдүн баары бирикти, анан ассоциация түзөбүз деп кыймыл түзөбүз деп атыңыздар. Ошол эмне болду? Азыр ошол протоколдоштуруп, анан буларды мындай эми эки эмеге бөлгүсү келбей атат да, сот делет. Элдештери байке? Буюрса элдешип атабыз. Чогуу келип атабыз го мына, общий. Эки тарап келип атабыз. ошондо бүгүн канча киши чыкты, силерди канча киши колдоп атат? Кайсы уюмдар, коомдар? Байке, сиз айтып берсеңиз, мына камера бул жерде. Рахмат. Мен аты жөнүм Замир Аданов фамилиям. Бүгүнкү биздин ушул митингге чыкканыбыздын себеби жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевди биз келе жаткан шайлоодо кайсы бир партиянын катарында көргүбүз келбейт деген девиз менен чыгып атабыз баарыбыз. Себеби Дастан Бекешевдин бир дагы убадасы аткарылган жок. Биздин эзелтен келген ынтымактуу коомубузду бөлүп жаруу менен гана алектенди да, саясий интригалардан башка баш чыккан жок. Көрүнүктүү бир иш кылган жок. Көйгөйлөрүбүздү чече алган жок. Анан ошондуктан мына жогоруда Темирлан Орунов айтып кеткендей, биздин бир коомчулугубуз ушул 5-6 топко бөлүнүп калган. Буларга бул абдан керектүү болгон.
кызыктар адамдар да болгон. Бул жерден үстүнө курировать эткендер болгон, ушундай болуш үчүн бөлүп жарып. Анан биз ушинтип тиреше берсек, акыры биздин коомчулугубуздан эч нерсе калбай, устап эле кала тургандай болуп калган абал болуп калды да. Коомчулук жоюлуп кетүү коркунучунда болду. Себеби бул жерде дагы мындай болуп кетти. Дүлөөлөр өзүнчө жана азиздер өзүнчө экиге бөлүнүү дагы ортодон да ушундай кызыктар адамдар ушуну да козгоп чыгышты да. Эми муну мен толук биле албайм, бирок ушундай анткени экиге бөлөбүз деп, анын үчүн бөлүш үчүн ишканалар бөлүнүш керек. Анын үчүн бардык көп нерселер бул баштан кыргыз жана азиздер дүлөөлөр коому түзүлгөндөн бери биринчи кыргыз азиздер тарых боюнча кыргыз азиздер коому түзүлгөн. Кийин барыбынан дүлөөлөр коому түзүлгөн да. Алар кошулган биздин катарга. Ошондуктан бул эч качан бөлүнбөш керек. Анан кийин ушул Дастан Бекешев жана башка дагы бир айрым кызыктар адамдардын ошо биздин коомчулукта чоң кызмат ээлеген адамдардын ушундай кылган натыйжасында ушул абалга мына кептелип отурабыз баарыбыз. Эми мына Кудай буйруса баары биригип, ынтымак болуп, мына эми биз мындан ары биримдик болуп ушундай саясий интригаларга алдоолорго болбойбуз. Анткени себептен мына ар кандай топторго колтуктарына суу бүркүп, ушундай ыр-чырга, ушундай бузукулук жолго алып келип атпайбы? Ошон үчүн биз буга жол бербейбиз деп келдик. Эми биз келерки парламентте Дастан Бекешевсиз таза, адилеттүү ошо парламентти көргүбүз келет. Өзүңөрдүн өкүлүңөрдү жогорулашка суштайсыңарбы? Жок, биздин өзүбүздүн өкүлүбүз мына түзүлсө, мына бул жерден ассоциация түзүлүп, кыймыл түзүлүп кала турган болсо, биздин арабыздан дагы татыктуу талапкерлер бар, жок эмес, илимдүү, жетишкен, мындай жакшы чыныгымда чыгандар бар. Эми аларды бул кийинки маселе го. Азыркы биздин максатыбыз ушу Дастан Бекешевсиз биз парламентке барабыз деген эң негизги максат ушул. Аты жөнүңүздү айтыңыз. Замир Аданов.